Мисалы үчүн менчиктештирүү боюнча айтсак, приватизация. 90-жылы бул нерсе аябай популярный болгон да, баардыгы менчиктештирген. Кыргызстанда, Россияда, Кыргызстанда атасына, эң чоң баласына, эң күчүү баласына, ата энеси кимге десе ошол адамга катталып кала берген. Үйдүн ээси ошол адам болуп калган. А Россияда канча адам ошол үйгө катталган болсо, прописанный болсо, ошончо адам ал үйгө собственник болгон. Ошол үйдү өзүнүн намына каттаган. Азыр Кыргызстанда мындай проблемалар, көйгөйлөр аз кездешет. Анткени дегенде көп нерсе Кыргызстанда дагы деле кыргызчылык деген нерсе бар. Атам айтты, атамдын сөзү сөз боюнча. Атамдын сөзү закон болчу. Бирок 90-жылы төрөлгөн бала, укугу бузулган бала, азыр аябай күчкө толуп, мондой разгаре карьеры турган болушу мүмкүн. Ал адам азыр юрист болуп иштеп аткан болушу мүмкүн. Өзүнүн укугу бузулган учурларды изилдеп аткан болушу мүмкүн. Ал эртең сизге көйгөй жаратышы мүмкүн. Убирайтесь. Ошон үчүн жөнөкөй эле менчиктештирүүнү алсак деле, бул эртеңки күнү сага көйгөй жарата турган иш болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен мен баардыгына үй алам деген адамдардын баарына адис менен, өзүнүн укугун коргош үчүн, өзүнүн ишин так билген адис менен иш алып барышын каалайм жана сунуштайм. Зачем нам это надо? Анткени адис кайсы жерде укук бузулган, кимдин укугу бузулган жана ал укугу бузулган адамдан кандай рисктерди алдын алыш үчүн кандай документ алыш керек, кандай кагаз менен сизди коргош керек. Анын баардыгын адис өзү жакшы билет. Ошон үчүн аябай этияттык менен, кылдаттык менен стоматологду кандай тандасак, үй алып берген адисти дагы, риэлторду дагы ошондой тандасак деген менин мындай сунушум. Көрүүчүлөргө болсо, ким каттала элек болсо катталып, суроолор болсо комментарийге жазып, сөзсүз түрдө. Балким силердин араңарда дагы ушундай көйгөй жараткан бир учурга туш болгон болушуңар мүмкүн. Өзүңөрдүн опытыңар менен бөлүшүп, жана тууган достор, тааныш билишиңер менен биздин канал менен бөлүшүп дагы кетсеңер болот. Сөзсүз түрдө катталыңыз, биз менен үйлүү болуш жеп жеңил, оп оңой. Биз дайыма сиздердин кызматыңыздарда.